Ассаламу алейкум. Сиздер менен бүгүн жума күнү кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз курман айт, курмандык чалуу боюнча сиздер менен биргеликте ошондой эле көрсөтүүбүзгө келген конок менен биргеликте сиздерге маалымат бергенге аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Мусулмандарда эки чоң майрам бар. Бул Ороз айт жана Курман айт. Мына ошол Курман айт туурасында бүгүн кеп кылалы. Биздин көрсөтүүбүздүн коногун сиздерге алгач тааныштырып кетейин. Кутбидин Абдиваитов, Бишкек шаарынын Борбордук мечитинин наиб имамы. Ассаламу алейкум. Туткан орозоңуз кабыл болсун, кылган дуаларыңыз кабыл болсун. Рахмат. Курман айт бул баарыбыз эле белгилүү, бул кандай майрам. Бирок келиңиз ошол бүгүнкү көрсөтүүбүздө ошол тарыхына кайрылып кетсек, Курман айттын тарыхы боюнча. Рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулмандар, урматтуу мекендештер, урматтуу ага туугандар, эже карындаштар, телекөрүүчүлөр. Биринчи мактоо Аллах Таалама болсун. Ошол күндөрдү тагдырыбызга жазган Аллага көп шүгүрлөр болсун. Экинчиден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Ошол биздин ушундай бактылуулук динге жеткизген пайгамбарыбыздын көптөгөн мээнеттери. Эми бул тарыхы дегенде бардыгыбызга эле белгилүү Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыз бул дагы пайгамбар болгон, Алланын элчиси болгон. Бул киши кыскача айтканда түш көрөт. Түшүндө өз уулуну курбандыкка чалып жатканын көрөт. Бул шайтанданбы, же Алладанбы деп көп деле маани бербестен кала берет. Кайра эле эртеси күнү ошол түш уланып кайра эле көрөт. Ал эртеси күнгө көргөн түшү Арафа деген күн ошодон калган. Арафа белгилүү бул Алладан болду деген же түшүнүк келди. Бул түш Алладан. Мынеке ошентип 3-чү жолу дагы түш көргөндө үже союга ниеттенди. Союга ниеттенип, жагын кайрап, мынеке деп Аллах Таалам бул сыноосуну кабыл алып, эң жакшы көргөн, карыганда тилеп сурап алган, көз алдында жакшынакай болуп, жакшы болуп ойноп калган баласыны курбандыкка чалууга ниеттенип турган кезде Аллах Тааламдын сыноосудан өтүп кочкорду түшүрдү. Мына ошол күндөн баштап кочкорду союу бүткүл үммөткө сүннөт болуп калды биздерге иншалла. Ошол күндөн баштап адам эмес кочкор союлат деп Аллах Таалам мына өкүм кылып жер жүзүгө кочкор түшүрүлгөнү, мунун тарыхы ошондой болуп башталган. Мына ошондуктан биз деген бул нерсени аткаруу биз үчүн сүннөт болуп калды. Биздин Ханафи мазхабыбызда дөөлөттүү байларга, өзүгө тең адамдарга бул курбандык чалуу важип болуп калды. Аллах субханаху ва таалам Кур'ан-ы Каримде «Фасалли ли раббика ванхар» өз Раббыңа намаз окугун, андан кийин курбандык чалгын деген ол аятты окуду. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринин биринде ошондой дейт: кимде ким жагдайы боло туруп курбандык чалбаса, алар биздин мечитке жана биздин жаныбызга жолобой эле койсун. Мындан келди биз курбандык чалуу ушунчалык чоң мааниге экенин түшүнсөк болот да. Ошондуктан бул курбандык чалуу деген бул биз үчүн өтө чоң бир милдет болуп бул калган. Ошондуктан бул бизге толугу менен сүннөт болуп калды. Колубуздан келише биз курбандыкка чалуу керек.
Курбандык чалуунун эрежелерине токтолуп кетсеңиз, ушул курбандык чалууда кандай эрежелерге көңүл бурубуз керек? Курбандык чалуунун эрежелери бул албетте бул курбандык чалуу мал мүлктөн, мал дүнүйөдөн турган бул ибадат болуп эсептелинет. Бул албетте малдардан турат курбандык деген бул. Негизи эле бул курбандык жараткан Аллага жакындоо деген сөз. Курбан, курман эмес, курбан. Курбандык деген бул жараткан Аллага жакындоо, же жакындатуучу бир амалдардан. Бул нерсеге 4 мал кирет. Уй, топоз, экөө бир эле. Кой эчки, төө. Ал эми бул уй топоздун жашы 2 жаштан жогору болуш керек. Эчки боло турган болсо 1 жаштан жогору болуш керек. Кой боло турган болсо 6 айлыктан жогору болуш керек. Эгерде толук болуп, семиз болуп, жакшы болсо 8 айлык, 9 айлыктын сүрөтүн көрсөтүп бекем болсо, анда ал койду, козун 6 айлык болсо дагы жарай берет. Ал эми жана төө дегенибиз бул 5 жаштан жогору болуш керек. Ал эми жана кой эчки бир адамга курбандыкка чалууга болот. Жанагы топоз, уй, төө дегендерибиз буну 7 киши биригип сойсо болот. Бирок 7 кишинин баардыгы мусулман болуш керек. Мусулман болуш керек, баарынын ою бир болуш керек. Бирөө жөн эле бир эт жеп алайын, этке кошулуп алайын дей турган болсо, ал курбандыкка жарабай калат. Баарынын курбандыгы жарабай калат, Бирөөсүнүкү жарабай калат, ошонуку. Ошондуктан баардыгынын мындай айтканда жыйналып атканда ойлору түз болуш керек. Эмне үчүн соесуңуз, эмне үчүн кошулуп атасыз? Алланын ыраазылыгы үчүн курбандыккабы же эт үчүнбү? Деген бир суроолорду коюп, шерик болгондо партнерлорду тандаш керек да, жакшы кишилерди, жакшы тандап алган жакшы болот. Убактысы боюнча айтып кетсеңиз, кайсыл убакыттан башташ керек? Намаз, айт намаздан кийин. Жана мен айттым го, фасалли ли раббика ванхар. Биринчи, албетте намазга чейин көп адамдар багымдатты окуп эртең менен курбан айт деген күн союп жиберет экен. Ал жарабай калат. Ошондуктан намаз оку деп атат да, биринчи айт намазын оку, айт намазын түгөл баарын бүтүргөндөн кийин иншалла андан кийин курбандык чалга болот. Бул 3 күнгө чейин, 3-күнчү күнү күн батып асыр намазына чейин чалууга уруксат болот иншалла. Курбан айт болгондо эле адамдар көбүнчө кимдир бирөөлөрдүн жылдыгына барат, кимдир бирөөлөргө Куран окутканга барат. Негизи бул майрам бул тирүүлөрдүн майрамы болуш керек. Курбандык деген бул курбан айт деген бул тирүүлөрдүн майрамы, эң чоң майрамыбыз биздин. Эң чоң майрамыбызды биз деген ыйлап же болбосо бир кайгы капа менен өткөрүш үчүн бул биздин майрам эмес. Биз сүйүнүп, кубанып, өткөндөргө Куран окуп койсок ал болот. Же ыйлабаш керек, өткөндөрдү эстеп коюш керек. Бири-бирибизди куттуктап, бири-бирибизге неме кылып, анан ошол күнү бир айттык эле, ушул неме болду эле деп, анан бир чоң ошону бир жанагындай бир караларды жабынып алып, отуруп, ыйлашып, ошол күндү бир кайгы капа менен өткөрсөк, бул жакшы эмес болуп көрүнүш болуп калат. Ошол курбандыкка чалынган малдын эти кандай таркатылат, кимдерге таркатылат? Анын териси, туяктары кандай таркатылат дегендей, ошол адамда өзүндө ошол эттен пайдаланса болобу дегендей. Машалла. Бул курбандыкка чалына турган малдын эти 3кө бөлүнөт. Малдын эти 3кө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү өзүнө алып калат бала чакасы менен жегенге, экинчи бөлүгү кошуна конолор же тууган урок. Үчүнчү бөлүгү кедей кембагалдарга эсептелинет. Анткени бул бир жылда бир союлат, Аллах Тааланын буйруганын бир жайкадан бир хикматы, бир жыл бою эт жебеген адамдар болгон экен. Бул дагы болсо Алланын рахматы, баягы майрам деп атпайбы шаңдуу, баардыгы жесин, эт жесин, бөлүп бер, таратып бер. Байлар кедейлерге кайрымдуулук кылсын дегендей бул Алланын бир хикматы да. Ошондуктан бул өзү жеп койсо да болбой калат. Анткени өзү, эгерде ошол этке муктаж болуп, бала бакырасы көп болуп, бир жанагындай бир караларды жабынып алып, отуруп, ыйлашып, ошол күндү бир кайгы капа менен өткөрсөк, бул жакшы эмес болуп көрүнүш болуп калат. Ошондуктан бул өзү жеп койсо да болбой калат. Анткени өзү, эгерде ошол этке муктаж болуп, бала бакырасы көп болуп, бир
бир жылда бир курбандыкка деп атап ошонун этин баарын өзүбүз жейт элек деген ниеттери болсо ал жеп койсо боло берет. Эгерде жебей эле туруп таратып берсе, ал пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарбай калат. Жөн эле кээ бирлер соет да курбандык кылып силерге ташадым деп кетип калат да кээ бир жерлер мечитте. Ал ээси жебесе ал жарабай, о сүннөтү аткарбай калган болот. Сүннөтүндө толук аткарыш керек. Өзү биринчи жеш керек. Пайгамбарыбыз курбандык чалганда бала чакасы менен чыгып карап турган. Мына биз дагы ошентип Алланын жолунда курбан чалып аткан бала чакасы менен чыгып карап, андан анын этини жанагындай кылып бөлүп таратып, андан кийин иншалла биз деген ал этти өзүбүз жеп, анан кошуна колоң чакырып, анан бир жетим жесирге берип, бунун терисине келе турган болсок, албетте бунун териси сатылбаш керек. Сатыла турган болсо, анын акчасын кайра билбей калыппыз деп садага жолуна жумшап коюш керек. Же болбосо аны аштап өзүнүн астыга бир салып ала турган бир тери кылса болот. Түшүндүңүз да? Андан кийин союучунун акысыга келип кала турган болсо, союучунун акысы бул жерде эттен же болбосо анын шыйрагыдан башынан берилбейт. Союучунун акысыны акча менен гана төлөп бериш керек, эттин ичинен эмес. Союучунун акысы ал эт 3кө бөлүнөт. Аша 3кө бөлүнгөнүн арасынан алса болот, бирок ал акысы катар эмес. Өзүнчө төлөп бериш керек. Андан кийин союлу турган малдын тартиптери. Малды кыйнабоо керек. Бүгүнкү күндө биздин касаптар эптеп эле убакыттан кыскартып, кийинки малды союш үчүн акчага кызыгып, малдарды кыйнап коюп атат да. Ошол малды кыйнабаш керек. Тагыраак айтканда бычагыны курчутуш керек. Малдын көзүнчө эмес. Сүннөт тетекке барып көрсөтпөй курч кылып. Андан кийин таза жерге жерди чукулап, кан агып жерге сиңип кетчүдөй болуш керек. Куулага каратыш керек. Бул сүннөт амалдардан. Андан кийин бисмиллахи Аллаху акбар деп такбир айтыш керек. Мына ошону менен толук кекиртек кесилгенден кийин ал толук өлгөнчө күтүш керек. Ал ошол касапчынын бычагынан өлүш керек. Кээ бир жерде тарта калып туруп андан кийин сындырып салып өлтүрүп атат. Бул сындырып салганда ал кишинин колунан өлдү ал. Ал курбандыкка чалынган мал дагы ыраазы болуп, жакшынакай болуп союлуш керек да, сүйүнүп, Алланын жолунда кетип атам мен деп. Аны кайрып метеле, шарстыр этеле тарта, ал деген эң бир жаман көрүнүш болуп калат да. Анын убалы болот, ал уже жакшы болбой калат. Ал балдын этине адалдап, бисмилла деп аткандан кийин күтүп, ошол толук өлгөндөн кийин акырын бычагыңыз менен анын башына алып, андан кийин жаны чыкса, сиздин колуңуздагы бычагыңыз менен өлгөн болуш керек ал. Кол менен эмес. Карызга алып көпчүлүгү курбандык чалгандардын көрүп калабыз да. Бул туура болбосо керек, Эгерде менин айлыгым тиет эртең бүрсүгүн. Ушул күндө мен азыр ушул убакытта мен алып сойганга бир аз кажетим бар. Ушуну мен сойгум келип атат деп нарагыдан ихласы болуп турса, 2-3 күндөн мен акчам болот. Бу жакта банкта же болбосо айлыгым тиет. Анда ал карызга алып сойсо болот. Тигиде төлөп кое турган жагдай болсо, төлөй албаса ал кишиге болбойт. Бул жогоруда айтылгандай, бул курбандык чалуу биринчиден мусулман болуш керек. Экинчиден дөөлөттүү адам болуш керек. Дөөлөттүү дегенде бир аз колунда бар, карызы жок болуш керек. Экинчиден акыл эси жайында болуш керек. Балагатка жеткен болуш керек. Үчүнчүдөн мусапыр болбоо керек. Башка бир бөтөн элде, башка жактарда өзү араң жүрөт да курбандык чалууга мүмкүнчүлүгү болбойт. Төртүнчүдөн бул киши союлат, курбандык кыла турган киши эркин болуш керек. Бирөө кол астында кул болбош керек. Же бир түрмөдөгү адам болбош керек. Айтор өзүнө тең өзү эркин адам болуш керек. Курбандыкты кимден баштоо керек? Мисалы, кимдин атынан баштоо керек? Өзүнөн баштоо керекпи же мүмкүн көзү өткөн ата энеси барбы же тирүү болсо деле ата энесинин эми баягы үйдө мен акча тапкандан кийин ата энем карып калды, ошол ата энемдин атынан деле курбандык чалсам боло береби деген суроолор бар. Эгер ата энеңиз, сиздин ата энеңиз эми кол астыңызда, убагында сизди бакты, карады, сиз үчүн бала чакам үчүн деп курбандык чалды. Эми тескеринче сиз чоңойдуңуз, сиз ата энени караганга милдеттүүсүз. Ата энеңиз сиздин бала чакаңыздын катарында, ошолордун катарында болсо, сиз үй бүлөңүздүн атынан деп туруп, иншалла сойсоңуз жарай берет. Түшүндүңүз да? Анан өтүп кеткен кишилердин аркасынан курбандык чалуу деген бул албетте курбандык чалып койсонун зыяны жок. Курбандык чалып койсо боло берет, анткени бул деген
Hazreti Ali tagын пайгамбар саллаллаху алейхи аркасынан ошондой бир садака катарында курбандык чалып койгон экен. Мунун сообу тийсин. Алланын ыраазылыгы үчүн деп, тиги өлгөн үчүн деп сойгон болсо, ал болбой калат. Алланын ыраазылыгы үчүн соо ошол кишиге барсын деп өткөн кишинин аркасынан курбандык чалып койсо, ал баягы өзүнүн кылганынан сырткары өзүнчө кылган болсо өтөт. Баардыгы жалпы телегей тегиздеп кылса дагы эми соого тийгизет. Аллах таалам иншалла. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр сюжет кезекте, андан кийин маегибизди улантабыз. Ислам дининде эң маанилүү ибадаттардын бири ажылык Аллах тарабынан парз кылынган. Ал эми ажылык ибадатын пайгамбарыбыз, ага салам салаваттар болсун, түшүндүрүп кеткен. Аллахтын элчиси ажылыкты кантип өтөөнү менден үйрөнгүлө деген. Ажы сапарына чыгууда эгерде ал адам мусулман болсо, балакатка жетсе, эркин болуу, саламаттыгы бекем жана белгилүү өлчөмдө акча каражаты жетиштүү болсо, анда бул адамга ажылык кылуу парз болуп эсептелет. Ихрам бул ажылык жана умра үчүн атайын даярдалган кийим болуу менен бирге, башка убакыттарда адал болгон кээ бир нерселерден ажылыкка же умрага ниет кылуу оолак болуу деп түшүнүү керек. Эркектер кийип жүргөн кийимдерин чечип, тигүүсү жок изар жана арида деп аталган 2 бөлүктөн турган ак түстөгү ажылык кийимин кийишет. Аялдар болсо өздөрүнүн кийимдерин кийип, ажылыкка же умрага ниет кылышат. Ихрамга кирерден башта гусул алуу сүннөт болуп эсептелет. 2 рекет намаз окулат. Бул нафил намаздын 1-чи рекетинде Фатиха жана Кафирун сүрөсү, 2-чи рекетинде Фатиха сүрөсү менен Ихлас сүрөсү окулат, намаздан кийин ниет кылынат. Сиздер Ислам бүгүн программасын көрүп жатасыздар. Курман айт, курбандык чалуу, кандай мал жарактуу, кандай жараксыз, ошолор боюнча азыр сөз кылабыз. Демек, ошол курбандыкка жарай турган малда кандай кемчиликтер болбошу керек? Курбандыкка чалына турган малда албетте бул деген Алланын жолунда чалынып аткандан кийин, өмүрүңдө 1 жылда 1 чалып аткандан кийин жараткан Алланын жолунда канчалык деңгээлдеги, канчалык эң бир бийиктиктеги эң жакшы койду, эң кымбатын алып союш керек. Анткени сен Алланын жолунда союп атасың. Кээ бир инсандарыбыз бар, акимдер, губернаторлор кеп калса өтө жакшысын союп алат да, Кудай жолуна келгенде бир ич өткөк шишкактарды союп коет да. Бул деген сөз, бул ислам дини маскаралаган, бул Кудайдын жолунда эмес, бир өзүнө эле бир деңгээл Алланын алдында бир жок эсеп болуп калат. Ошондуктан бул деген Алланын жолунда союлуп аткандан Аллах таала эмне деди? Эң жакшы көргөнүңдү сой. Ибрахим алейхиссаламга айтты, эң жакшы көтүлүп алган баласы бала бул. Бул мал эмес. Бирок сыноодон өттү. Сыноодон өткөндүктөн бейиштен Аллах таалам чоң кочкор берди. Ушундай диштери бүтүн, кулагы кесилбеген, куйругу бүтүн, желини бүтүн, баардык туяктары таза, тиштери сынбаган, көздөрү көр эмес. Айтор эртең күндө бул союлган курбандыгыңыз үстүнө минип алып, сиз деген сырат көпүрүгүнөн чарт эткизип өтүп кеткенде сиздин ушу курбандык малыңыз алып өтүшүнө себеп болуп калат экен да. Жанагыдай көтөрөм, жарабаган бир оорукчан, ич өткөн, тиши түшкөн, кулагы жок, же болбосо үчтөн бири түшүп калган, куйругу кесилген, бул мал сойгон болсоңуз курбандыкка өтпөй калат. Жөн эле бир союлган бир мал катары болуп калбаса эле курбандыкка жарабай калат. Ошол чалынган мал Сырат көпүрөдө унаа болот да. Унаа болот деп, ошо унаа ошонун үстүнө минип алып, ошол сизди алып өтүшүнө мүмкүнчүлүк болот деген дагы риваяттар бар. Албетте, ар бир эркек эң мыкты автомашинаны айдагысы келет. Ошол сыяктуу эле ошол Сырат көпүрөсүндө, кыл көпүрөдөн өткөндө албетте мыкты унаа менен өткөн Сырат көпүрөндө көзү жалдырап, кантип өтөрүн билбестен жөө калат да. Ош буну билгенде жыл сайын мен төө соймокмун деп өкүнөт да. Ошондуктан төө сойбасаң да жок дегенде, могу жерде сага Аллах таалам 1 жылда бир мүмкүнчүлүк берип, сага Аллах таалам ушунча байлык берди, ушунча бийлик берди,
канча деген койлорду тандырга салып башкача кылып жедиң жыл бою 10 жедиң 15 жыл. Bir жылда bir Алланын жолуна келгенде bir чоң bir кочкорду алып союп коюш деген бул мен мусулмандык. Мен мусулманмын деп көкүрөк кагып жүргөн, мен мусулманмын, Алланын жолу, Алланы сүйөмүн деген, пайгамбардын үммөтүмүн деген адам, кедей кимбагалдарды сүйөм, жакшы көрөм, кайрымдуулук кылам деген жакшы азаматтар болсо, сойсун, чоң кочкор сойсун, машалла, чоң бука сойсун, чоң төө сойсун, Алланын жолунда бул дагы аз, эгерде аны милдет кыла берсе. Бирок Алланын буйругу экен деп туруп ошого толук тазасын карап, булуга деген ич атышпаштан эң жакшысын сое турган болсо, иншалла бунун эртең ал бейиште так секирип өз ээсин күтүп ала турган бир чоң курбандык болот. Курбандык деген бул албетте жана жогоруда айтылгандай Аллага жакындоо, Аллага жакындата турган ибадаттардын бири. Аллах Таала Аллага кимдер жакындагысы келбейт. Биз жакындагыбыз келет, баары жакындагыбыз. Жакындан келе курбандыкты чал. Курбандык деген албетте Аллага жакындатуучу амал. Эгерде Алланын жолунда Аллах үчүн деп сойгон болсоң, иншалла Алланын жолунда курбандык болот. Туура айтасыз. Кимдир бир тууганыңыз же бир жетекчиңиз же бир коңшуңуз той кылганда ар бир адам белектердин мыктысын алып ушул ыраазы болсо экен, бир жакшы көрсө экен деген мааниде белектерди алып барат эмеспи? Ал эми курбандык чалууда биз Аллахка биз атап аткандан кийин албетте эң мыктысын алган дурус болот деп ойлойм. Эми кимдир бирөөгө дайындап ушул менин атыман курбандык чалып кой деп дайындаса, ошол дайындаган адамдын курбандыгы өтөбү? Эгерде азыр бүгүнкү күндө биздин мигранттар чет өлкөлөрдө иштейт, акчаларын жөнөтүп, ата-энесиге, тууган урунага, карындашына менин атымдан курбандык өткөзүп коюңуз деп суранган болсо, же болбосо кээ бирөөлөр мен көрбөй эле коеюн, баягы кой сойса канын чыгарып карап турган, чыдай албайм дегендер болот да, акчасын берип коеюн, өзүңүз алып коюңуз деп. Албетте ишеничтүү кишиси болсо, ишеничтүү кишисине берип, анын союлгандыгын билип, анын үчкө бөлүнүп таралгандыгын билсе, иншалла ал курбандык өтөт. Ал салып койсо, анын атынан ал киши алып барып, ушул баламдын атынан, же болбосо ошо баламдын үй бүлөсүнүн атынан деп туруп атасы союп койгон болсо, өзү кандай дайындаса ошондой кылып ал өтөт иншалла. Айт майрамы туурасында сөз кыла турган болсок, айтты майрамдоонун фазилеттери дейбизби? Бул майрамда биз эмне кылабыз? Кайсыл сүннөттөргө дейбизби? Кайсыл амалдарды көбүрөөк аткарганга аракет кылышыбыз керек? Бул айтта оолук жандарды зыярат кылуу керек биринчиден. Бул биздин мусулмандык милдетибиз. Андан кийин жакшы белектерди алып, жетим жесирлердин үйүнө, мечит медреселерге, айтор муктаж жерлерди барып кыдырып, айттап, ошолорго дасторкон жайып, тамак аш жиберип, жанагындай көптөгөн тамактарды биз жыл бою жедик. Алланын жолуна келгенде жакшы дасторкондорду салып, ошол жана союлган этиңди көтөрүп, кааласаң биширип алып, кааласаң шашылык кылып алып, ошону барып эт жебегендерге барып этин жедирип, ошолорго сыйлык берип, ошолорду бүгүнгү ыйык курбан айтыңыз менен деп айттын канчалык даражада бийик жогору экендигини ошолорго билдирип, не обязательно мусулман, башка дин өкүлдөрү деле ошол муктаж болуп турса барып зыярат кылса боло берет. Башка дин өкүлдөрү, мисалы орус кемпирдер, мисалы көп кароз калган, башкалар, инвалидтер, бирок мусулман эмес да. Бирок сиз барып ошону зыярат кылып, ошого барып, сиз деген белектериңизди берип, ошолорду деген көңүлүн көтөрүп, ошолорго жеген жакшы бир миск атырлардан алып, кийимдерден алып, сүбдү пастасын алып, айтор бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрө турган, шаңды өткөзө турган бул майрам. Эч кандай бир иш кылып, же болбосо бир ошол күнү биз капага барып отурсак бул жакшы эмес. Бул Арафа күн деген биз эртеңки күнгө даярдануу деген күн. Кээ бир биздикилер Арафа күн дегенде мындай бир өлүктөрдүн күнү экен, башка күн экен деп ойношуп отуруп калат да, андай эмес. Бул Арафа күнү эртеңки күнгө даярдык. Кириңди жуу, башыңды жуу, атырыңды сээп, жакшы көйнөктөрүңдү ки, жакшы кийимдериңди даярда, эртең айтка сен даярданып, маанайың менен ачык болуп, бүгүнкү күндө сен проблемаңды чечип алгын деген маселе. Бүгүн каякка барам, эмне кылам, кимди зыярат кылам, кандай кылып айттаймын, кайсы адамдын көңүлүн көтөрөм, кайсы адамга барып эмне берем, бекиткен баардык нерселериңди чыгарып, Алланын жолунда хадия хайыр ихсан кылып, иши кылып, ал күндө мусулмандардын жана кедей кембагалдардын, муктаждардын көңүлүн көтөрүү менен, зыярат менен айтташ керек.
3 күн бою. Курбан айтта айт намазы туурасында дагы айтпай кетпесек болбойт. Бул айт намазынын өкүмү туурасында да айтып кетсеңиз, кимдер барат, баягы мүмкүнчүлүгү жетпеген, мисалы бас бара албаган, бир коляскада отурган адамдын баруусу шартпы дегендей. Албетте айт намазыга бул деген балакатка жеткен болуш керек, акыл эти жайында болуш керек. Жана эркек адамдар барыш керек. Эркек адамдар. Эркек адамдар барыш керек. Даратын алып, эрте менен басып барган жолу менен, кайтканда басып барбаган башка бир жолу менен кайтуу бул дагы сүннөт болот. Унчукпай барып, бирдеме жебей. Иншалла жакшы болот. Эми телегөрүүчүлөрдүн суроолоруна өтсөм, тоокту же корозду курбандыкка чалса болобу? Тоокту же корозду курбандыкка чалса болбойт албетте. Эгерде ошол күндө мен деген соёйын, ушул күндө мен Алладан үмүт катарында бир ошол күнү элдин баары союп атса мен кантип сое албай турамын деп, ошол күнү урматы катарында жөн эле бир корозду, жөн эле бир тоокту союп койсо курмандыкка өтпөйт, бирок деген ушундай бир ошол күндүн урматында, ошол күндүн немесинде бир соогуну ала берет. Бирок курбандыкка жатпайт. Анткени пайгамбарыбыздын учурунда Хазрати Билал радиаллаху анху деген азанчы сахабабыз болгон экен. Ал киши короз союп пайгамбарыбызды чакырганда пайгамбарыбыз тамашалашкан экен. Азанчыны курбандык кылган экен деп. Ошондой эле бул ла тaqnatu мин рахматилла. Алланын мээримиден, рахматынан, берешендигиден, кечиримиден, айтыр баарынан үмүт катарында биз кыла берсек болот, бирок жарабайт. Курбандыктын акчасын башка жерлерге колдонуу туурабы деген суроо. Курбандыктын акчасыны тек гана курбандыкка жумшоо керек. Курбандыкка гана жумшаш керек. Башка жактарга жумшап коюп же болбосо аны биз деген курбандыкка өттү деп акчалай эле бир мечитке же медресеге же бирөөнүн жөнтөгүнө же бир сандыкка таштап кеткен болсок, ал курбандыкка өтпөйт. Кан чыгарыш керек. Кийинки суроо телегөрүүчүлөрдөн келген суроолордон. Кызала качып көп жагымсыз окуялар болуп жатат. Кызала качуу туурабы деген суроо экен. Бул темадан сырткары суроо. Кызала качуу деген албетте шариятта жок. Биздин салттыбызда салтташып кеткен нерсе. Бирок бизге шариятта бөтөн бир кызды сиз деген аны барып кармалап, жулмалап алып кетүүгө эч кандай уруксат берилген эмес. Анын деген ата-энеси, анын деген тууган урug ортосунда бир махрамы болуш керек. Алып качууга болбойт. Сүйлөшкөн кызым бар, кээде аны менен жакындык мамиле кылып жатканды элестете берем, күнөөкөрмөнбү? Эгер сиздин ниетиңиз постоянно эле ошондой болуп, ниеттене берсеңиз, ошону элестете берсеңиз, анда күнөөкөр болуп каласыз. Элестете берсеңиз, оюңузда ошону элестетсе да, анда сиз зина кылып аткандын күнөөсүн аласыз. Анткени сиздин ниетиңиз, оюңуз ошондой болуп атат деген. Жөндөн ал ойго келбеши мүмкүн да. Ал ойлошу мүмкүн, сагынышы мүмкүн, жанагын элестетиши мүмкүн. Анан ал күнөөкөр болуп калат. Ниеттен. Амма айтат, иннамал амалу бин ният, бардык нерсе ниетке байланыштуу. Ниетиңде туура болсо туура, туура эмес болсо туура эмес. Ниет ошолдой. Ниети тууралаш керек. Үйлөнгөндө же турмушка чыкканда денедеги кемчиликтерди айтуу керекпи? Үйлөнгөндө, турмушка чыкканда денедеги кемчиликтерди айтуу керек. Айтпаса кийин туура эмес түшүнүктөр пайда болуп, андан ары ажырашууга чейин, бири-бирине кемситүүгө чейин барып калышы мүмкүн. Мен сенин мындай денеңде бар экенин билгенде, жиркеничтүү нерсе, мен сени албайт элем, же сага тийбейт элем деген сөздөр бири-бириге айтыш керек. Же түз айта албаса, айттырыш керек. Кайсы бир дос аркылуу. Курбандык чалууда курбандыктын дагы түрлөрү бар да. Ошого дагы токтоло кетсеңиз, мисалы ушул айт күндөрүнөн башка күндөр дагы баягы мен ошо Аллах үчүн соём деп андан башка күндөр дагы курбандык чалган инсандар бар экен. Жана жогоруда айтылган курбандык жараткан Аллага жакындоо. Бул биз айтылган курбандык, бул курбан айтта союла турган, бул
биздин Абу Ханифа мазхабында важип байларга. Кедей кембагалдар жана айтылганда айлык иштегендер бир аз соем десе, ал кишилерге сою милдеттүү эмес, соем десе соогун ала берет. Андан кийин бул кандай маселе эле? Мисалы акыйка берүү маселеси. Алланын жолунда мен курбандык чалам. Же бир бизде азыр салтта бар, диндешип кеткенбиз, салташып кеткенбиз. Биздикилер алдын албайт, артынан да кырсыктап калгандан кийин Кудай жолунда аткарат. Алдын ала сойгон жакшы болот, алдын ала. Биздикилер артынан болуп калып атпайбы? Авария болуп калыптыр, Кудай сактаптыр, аман калыптыр, эми союп коелук. Bir өлүмдөн калыптыр, больницадан чыкты, эми союп. Эмне үчүн тирүү кезиңде, ден соолугуң чың кезинде Алланы эскерип, алдын ала союп койбойсуң. Алдын ала союп койсоң, ошол кырсыктын алдын алат бул. Алланын жолунда сойсоң. Алдын ала кылып койсоң, ошол оорудун алдын алат. Анткени садака жария болуп атат. Алланын жолунда союп, сен аны тараттың Алланын жолуга. Алла үчүн болсо, балан жердеги жаткан көрүүдөгү адам үчүн, же мына ушул бир арбак үчүн дей турган болсо, анда жараткан Аллах Тааланын лаанатыга калды. Башка бирөө үчүн кой союлган болсо, ошодон үмүт этип. Бардык нерсе жараткан Алланын ыраазылыгы үчүн деп туруп кылынса, ошонун урматында Аллах Таалам ал кишиге шифа берип, ушу кылган хайрый аксан, ушу кылган садагасынын урматында ага келген балени кайтарып коет. Ага келаткан оруну кайтарып коет. Акыйка деген маселеси албетте бул дагы жараткан Аллах Таала менен ата-эненин ортосунда турган бир неме, бир мындай айтканда бир залогдо тура дегенде бала дагы ушу залогдон чыгарып алыш керек. Балага келе турган апат, кырсык, оору, суркоо, балекеттин бардыгы ошол акыйка менен кетип калат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн неврелериге бирден 2 кой союп акыйка кылган. Акыйканы дагы жанагындай 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзү жеп, экинчи бөлүгүнү дагы бирөөлөргө берип, үчүнчүсүн дагы бир муктажга берип, жок, баарын өзүм жеп коем десе да жеп коет. Кээ бир жерлерде муну сөөгүн көмүш керек, анан кийин тигинтиш керек, мынтиш керек. Жок, жакшынакай эле жеп, кадимкидей эле чугун кагып же башка калган итке салып берип койсо боло берет. Анан көмүш керек, анын жаназасын окуш керек деген бир чоң эле бир тема жомоктор чыгарып берген да биздегилер. Андай болбойт. Андан кийин бул акыйкада балага ошол нерсе кылынгандан кийин бул албетте жанагы залогдон чыгат. Бул кылынган акыйка балага калкан болуп, мындай келаткан баладан келаткан оорулордон алдын алуу үчүн бир себеп болуп калат экен. Анан кийин 7 күнүн ичинде баланын чачын алып, чачыны грамдап, канча грамм чыкса ошончо акчаны же болсо ошончо күмүштү Алланын жолуга хадия кылып бериш керек, атын коюп. Андан кийин колдон келсе, уул бала болсо 2 кочкор, кыз болсо 1 кочкор же бир, эгерде мүмкүнчүлүгү жетпесе, бирди кылса деле болот. Анан кылыш керек сөзсүз деген бул тема жок. Бул жентек деп коет, албетте ошол. Бул да Алланын жолунда болсо иншалла, жөн эле бир мактаныш үчүн, шан шөкөт үчүн, башкалар үчүн жей турган адамдар чакырып жедириш керек да. Анан этке муктаж эмес эле бир жейт, башка бир жерлерде мындай бир арактар, башкалар, шампандар, ошолордун арасында акыйка ол өтпөйт ал акыйкалыкка. Акыйка деген сөз адал, жакшы жерде, жакшы тилек максаттар менен, аалымдардын сөздөрү менен коштолгон жерлерде өтсө жакшы болот. Мисалы дейли Ахмат деп айталы. Ахмат кызына акыйка кылды дагы бир жакшынакай кочкорду алып келип короосуна байлап койду. Анан эртең менен ушул, бирок эртең менен короого чыкса, аны ит тиштеп кеткен болот. Бул учурда ушул Ахматтын акыйкасы кабыл болобу? Ал албетте onu байлап койгон болсо, ал пока сойло элек. Ал сойло элек, акыйкасы кабыл болбойт. Ал союлуп, таралып кеткенден кийин, андан кийин иншалла. Анда дагы ниетине жараша да. Ал кандай ниетте сойду? Кимдерге берем? Кандай бир максатта сойду? Алла үчүн сойдубу? Же бир келе турган адамдар үчүнбү? Аллахтын ыраазылыгы үчүн деп, ушул сүннөт амал экен деп аткарган болсо, андан кийин ал кабыл болот иншалла. Ал пока бакта байланып турат ал. Ал сойло элек. Аны ит жеп кетти, башка жеп кетти, ал жолуна бир өзүнүн бир чөнтөгүнө зыян болгондон башка бир пайдасы жок. Ниетинде ошол нерсеге болгон болсо, анда кабыл боло берет. Кабыл болуп кала берет.
парыз кийинки телекөрүүчүнүн суроосу, парыз намаздын казасын окуганда 3-4 рекетинде сүрө кошулуп окулабы деген. 3-4 рекетинде сүрө кошуп окулунат. Атасы жок болсо, апасын ажылыкка жөнөтүү туурабы? Апасы жок болсо, Ажы маселесинде суроо экен. апасы жок болсо, Атасы жок болсо, апасын алып баруу. Ажылыкка жөнөтүү туурабы? Анда бул учурда махрамы менен. өзү алып барса болот баласы. Же баласы, же болбосо апасынын иниси, тайкеси деп койсок болот. Тайкеси алып барса болот. Небереси алып барса болот. Балакатка жеткен болсо ажылыкка парыз болгон учур болуп калса, жетелеп алып барып келсе болот. Эжем бар, жашы өтүп калды, бирөөлөрдү тааныштырсаң, көңүлүм туура келбей жатат. Тагдырыма жазылса, бир күнү турмушка чыгам да дейт. Тагдырды отуруу керекпи же адам аракет кылуу керекпи деген суроо. Бул тагдыр деген маселе, тагдырды өзгөртүүчү нерселер да бар да. Тагдырыма жазылыптыр деп эле отура берсек, ал болбой калат. Ошондуктан тагдыр деген бул нерсени өзгөртүүчү, мынакей пайгамбарыбыздын заманасында бир аксакал эртең 3 күндөн кийин өлө турган болуп калды. Өлүм периштеси келди да пайгамбарыбыздын алдында турган 3 күндөн кийин өлөт деди бул. Алып кетебиз деди. Машалла. Деген ажал жетсе өлөт экен деп. Канча бир күндөрдөн кийин караса да ал киши өлбөй жүрөт. Бирок анын тагдырында жазылган. 3 күндөн кийин өлүш керек эле, бирок өлгөн жок. Кайсы бир убакыттардан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлүм периштеси жолугуп калганда сураганда бул киши Алланын жолунда өтө бир жакшы кайрымдуулук иш кылып койду. Өмүрүн 10 жылга узартып койдук. Эми жакшы кайрымдуулук иш тагдырды өзгөртөт экен мынакей маселе. Биздин тагдырыбызда эртең иншалла сен 100% ишиң бүтүп, президент кабыл алып, сен министр болосуң, же болсом жакшы бир маселең чечилгени калды деп 100% чечилди. Аллах таалам чечип койду. Сен келдиң да бүгүн арак ичип зина кылдың. Тагдырың талкаланды, тескери болду. 100% ишиң да жок болду. Күнөөнү алдың, зинаны алдың, ал эми 1% да бүтпөйт. 0%ке түштү. Бирок тагдырды ал бүтүш керек эле. Тагдырды талкалады. Сен аз тагдырда могу жерден аз ушундай машина өлүш керек, же болбосо бир нерсе болуп, же сиз ошого жерге чейин сиз бир жакшы амалдар жасап койдуңуз да, жакшы амалдарыңыз сизди жанагы жердеги тагдырды бузуп койду. Сен бейиштик адамсың, мынакей иншалла бейишке кире турган амалдардын баарын жасадың. Анткени ошол амалдарга Аллах таалам уада берген. Ким мону амалдарды кылган болсо, ал бейишке кирет деди. Ошол амалдарды кылып, тагдырында уада кылынган бейиш, бирок ал тагдырга чейин башка бир жаман амалдар жасады, анын тагдырын талкалап койду. Ошон үчүн тагдыр деп жата бербестен, тагдырды өзгөртүүчү амалдарды кылып, хайыр ихсандарды кылып, тагдырындагы нерселерди истигфар айтып, Алла мени кечире кой, көп истигфарларды айтса, иншалла бактысын таап алат. Анткени истигфар айтуучуларды Аллах таала эмне деп атат? Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара дейт. Айткан коомуңа деп атат, истигфарды көп айтсын дейт. Истигфар айткыла дейт. Албетте Аллах таалам күнөөлөрдү кечиргүүчү. Анткени бул тагдыр маселеси келди да, тагдырда ушул бактысыздык бирөөлөр бир ишинен бир тыянак таппай атат, бирөөлөр деген бир бала көрбөй атат, айтор ушундай учурлар көп болуп калат да. Ошондуктан Аллах таалам бул убакыттан пайдаланып айтып коем, истигфар айткандарга Аллах таалам ушундай Кур'анда вада берген. Юрсилис самаа алейкум бидрара ва юмдидукум би амвали ва банин ва яж'ал лакум жаннати ва яж'ал лакум анхара. Аллах субхана ва таала истигфар көп айтуучуларга ушундай вада берип атат, күнөөлөрүн кечирем деп атат. Бардыгыбыз эле күнөөбүздү кечирсе экен жараткан Аллахым деп бүгүнкү күндө биз Кудайдан тиленип отурабыз. Бардыгыбыз эле биз идеал инсан эмеспиз да. Күнөө кылып атабыз, башка кылып атабыз, бирөөнү кемситип коюп атабыз. Асмандан ушундай берекелүү жамгырларды жаатырам, өспөй аткан будайларың, өспөй аткан чөптөрүң айтор мындай береке берем деп атат да, жер жемиштерден, бүт жактан истигфар айтуучуларга. Андан сырткары бала чака берем дейт. Бала чака деген ошол үй бүлө да. Кимге үй бүлө? Бактысыз болуп тургандар, күйөө таппай тургандар, истигфар жок дегенде 5000ден нары күндүк айткыла иншалла. Аллах таалам күнөөңүздөрдү кечирет, жакшы бир үй бүлөнү насип кылат. Ва яж'ал лакум жаннатин ва яж'ал лакум анхара. Аллах субханаху ва таалам малы дүние берет. Мал дүние кимдерге гана керек эмес. Бардыгы малы дүние үчүндө бардыгы бирин-бири кырып, бирин-бири урушуп жүрөт. Бардыгы Сирияга чейин кетип атат, Москвага чейин кетип атат. Ошонун баарын үчүн кетип атат. Алланын ыраазылыгы үчүн кетип атат дейсизби? Дүние табайык, бала чака багат. Дүниеге Аллах таалам уада берди, көп истигфар айт деди Аллахка. Истигфар айт, мен сага дүние берейин деп атат.
истигфарды көп айтыш керек иншалла. Рахмат. Көрсөтүүбүз соңуна чыгып калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногунда бир ирет сиздерге тааныштырып кетейин. Кутбидин Абдибаитов, Бишкек шаарынын Борбордук мечитинин наиб имамы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрсөтүүбүздүн коногу Кутбидин мырза айткандай, эгерде биз ошол курбандык чалууда чын ниеттен чалган болсок, албетте курбандыгыбыз бизге Сыраат көпүрөсүндө өзүбүзгө эле унаа болуп эсептелет экен. Ошондой эле ата энеңиз тирүү кезинде мына ушул нерсеге мүмкүнчүлүгү болбой көзү өтүп кеткен болсо, анда сиз деле ата энеңизге сообун багыштап курбандык чалсаңыз болот экен. Эч качан оорубаңыздар, кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.